Бул маселе чындап бүгүнкү күндө өтө оор маселе болуп турат. Буну Бишкек шаары өзү жалгыз чече албайт. Бул чындап мен Балбак Зарлыковичтин сөзүнө кошулуп, өзүм ойлоруму айтып кетейин. Бул маселени биз дагы 2019 жылы биринчи токтом кабыл алганбыз, 3 жыл мурун, 26 декабрда. 19 пункт менен кайрылганбыз өкмөткө, анан Бишкек шаарына. Мына ошол 19 пункттун дээрлик бир аткарылса, бир экөөсүнө аракет болуптур, калганы ошол боюнча турат да. Бул боюнча чындап бир коңгуроо кагып президенттин өзүнө кайрылбасак, бул маселе эртең унутулат. 1-2 айдан кийин дагы кийинки жылы ушул маалда дагы жөтөлүп какап, баарыбыз ооруп ушинтип отура беребиз. Мына мисалы ТЭЦтин маселесин, көмүр маселесин, автотранспорт, К3, К4 деп атат, газификация, электробус, электротакси, баг отургузуу, Роза Ветров, булардын баарын биргеликте чечишибиз керек. Бул жерде мамлекеттик кызматтын дагы функциясы жатат. Бишкек мэриясыныкы ал жетпейт бунун баарыначы. Мисалы көмүрдү, ТЭЦтеги көмүрдү камсыз кылуу боюнча мына баазы бир сере карап өтсөңүздөр, ошон үчүн биз жакшы бир кайрылуу жасайлы. Чындап баарыбыз кыйкырып уруша берсек болот. Ошону комитеттин бир жакшы чечими кылып туруп, аткарылбаса административ жоопкерчиликке тартыла тургандай кылып туруп, бизге бир айдын ичинде кайсыны аткара алышат, кайсыны аткара алышпайт, совместный токтом кабыл алайлы. Анан бул жерде өтө эле чече турган нерселерди азыр Маматалиев да алды айтып кетти. Ошого мен айтат элем, президентке кайрылуу жасап, биз өзүбүз комитеттин атаган конституциялык органбыз. Түз муну өзү колго албаса бул нерсе чечилбейт. Биз азыр Динара Авсиевнаны мэрди чакырып алып, мыны кыл деген менен булардын өзүнүн да башка иштери көп. Ошон үчүн бул жерге бир орган түзөбү убактылуу. Андай кылбасак бул смог маселесин чече албайбыз.